Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Assalamu alaikum Bayastan, кандайсың? Алейкум ассалам, жакшы. Атым болсу Баястан, боломун балыкчыдан. Каным кыргыз, жаным кыргыз, кичипейил улуттардан. Бетме таймаш кылсаң сен эгерде мыкы. Көргөзөмүн сага кепти мен эң мыкты. Менин оюмча мыкы, кагалбайт үйдөн мыкты. Кол күрөштөн дажы Анжелика Кайратова жыкты. Сен рэпти айдайсың фитти, мен айдаймын джипти. Катуу тийсе сөздөрүм тарынып калба. Ийгилик каалайм сага жана сенин командаңа. Ассаламу алейкум, бул передача меники, менин эжекемдики, бизге акча берген продюсердики. Бегиш, биз сени көрүп атабыз. Бизде бүгүн конокто рэпер Баястан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул Бул деген на связи болду деген. Кош келсиң Баястан. Жакын эле арада үйлөндүң. Куш болбек болсун. Үйлөнүп бир аз толуп калыпсың, кандай жакшыбы? О, жакшы. Өзүң кандайсың? Баягыдай эле. Кичине арыктап калдым анча-мынча. Кайра арык. Биздин берүү жөнөкөй эле мындай формат эч кандай ойлоп таайген эмеспиз. Жөн үйдөгүдөй эле отуруп алып эки киши бири менен маектешкендей. Өзүң үйдөгүдөй сезиш үчүн биз үйдөгүдөй кийимдерди коебуз. Баястан үйүндө кандай жүрөт деген, бирок рэперлер үйдөгүдөй эле жүрөсөт, бирок биздин фантазиябыз боюнча кандай жүрөт деген үйдөгүдөй кийимдерди коебуз. Негизи үйдөгүдөй жүргөндө кандай үйдөгүдөй жүрүш керек, Тиякта үйдөгүдөй кийим бар, ошо үйдөгүдөй кийим. Достор, эң мыкты шоудо мындан ары бар болот теке, анткени биз бул жакка жазган жокпуз эчтеке. Бизде конокто Баястан, тосуп алыңыздар. Салам достор. Бейиш менен жаман чабышып кеткем да, былчылдашып. Кан болуп барып. Мага ок тийип, дам көзүнөн чыгып кеткен да. Мен сени түшүнүп атам, шоу экениңдичи. Бирок кичине мындай субординацияңды өзүң кичине кармап жүрсөң. Жөнү сурап бердим да. Болбойт андай. Кандайсың десант? Арак ичесиң деп койчу. Жок. Министрдин кызы махабат деген кинону көрдүм. Ошондо десант деген бар да. Ошакта белгилүү фраза бар. Десант, арак ичесиңби деп Жоробек келет да. Жоробек ошо Министрдин кызы махабатындагы башкы ролду аткарган. Десант, арак ичесиңби? Бергелчи. Ничего себе, дөкү, жүрчү. Ничего себе, братишка. Көргөнсүз белең, Жок, мен. Шаардас сен. Үйүңдө ушундай эле кийинесиң да, мен башында сурайм деп унутуп калдым. Кичине башкачараак кийинебиз, бирок. Биз сага мындай ойлогонбуз да, кандай кийим тандайбыз Баястанга деп мындай ойлонобуз да отуруп алыпчы, Баястан үйүндө кандай кийиниши мүмкүн десе. Давай дайыма эле аябай эле саркеч модно жүрө берет го, бир аз жүдөмүш кийим тандай эле дегенбиз да. Жок, жүдөмүш эмес бул. Кийим дагы сонун отуруп калат экен да. Чоң рахмат. Походу өзүң эле мындай сонун адам окшойсуң да. Чоң рахмат. Зүлфияны Дунган элинин салты боюнча алып кетипсиң. Кандай экен, кандай болду, эмне өзгөчөлүктөр болду, кайсы жерине таң калдың дегендей. Салттар кичине башкачараак экен. Кандай десем, салам катты булар. Биздикинен мисалы кыздар өзүлөрү жүгүнүшөт экен. Тияктан мен жүгүндүм да. Жол салып коюшту. Ар бир столго келип алып ассаламу алейкум дейт экенсиң, ошо өзгөчөлүк ошол эле болду. Бирок ал жакта би ырлар деген жок экен. Тынч эле. Ашлампы жолуп кетип калды. Ашлампы эмес. Ши деген тамак бар, ошону жеп алып. Ши плов. Плов жазышты. Анткени кыргыздар келди. Жакшы өзгөчөлүктөр ушул эле болду. Биз билгендей Зүлфия өзү бийчи, бий менен алектенет, анан башка ырчылардын килине тартылганда мындай кызгануу сезимдер болбойбу? Жок. Эми кызганабыз, албетте. Кызганыш керек да негизи. Мисалы Кайрат Кыргыздын килине тартылганда кызгандың беле? Жок. Кайрат Кыргыз красавчик да койсун. Кездерде сөзге деген талашып, кеді ұрышып, кеді
Кайрат кыргызды кызгангандык койсо. Наоборот. Жакында эле Орус жака бир гастроль менен барыпсыздар, кайсы бир компания менен. Эй, Билайндын концерттериби? мен турбайм. Стаканга. Ким алып келип койдуң деп кой. Скрытый реклама. Ошол жакта мен бир кызык нерсени көрдүм да. Мисалы, Нурлан Насип, Кубат Кубанычбеков алып баруучу болуп жүрдү. Анан алар самолет менен учуп келди, а силер неме, маршрутка менен келдиңер да. Машкама. Неге? Эми элдин жанында сүйлөшүп мындай чечтик биз. Элге жакын Элге жакын адамдарданбыз. болобуз. Чындын айтпайсың э? Жөнөкөйлүк. Бегиш менен да ушул оюнду ойногонбуз. Оюндун аты рифма шрифма деп аталат. А мен сага кандай сөз айтам, ошого сен рифма коштуруп эки сап кылып ийесиңби же мындай эле жөн рифма коюп коесуңбу? Мисалы байпактсың, байпак мыкынын буту тайпак деген сыяктуучу ошондой. Мен биринчи сөздү айтайын. Жаргылчак. Англисче айта кетейин, motherfuck деп койсуң. Курсак. Англисче айта кетейин. What the fuck деп койсуң. Сантиметр. Ушул жакта мага керек негр деп койсуң. Рэп үчүн керек негр. Кайнене. Кайнене тартып баштады вайнене деп. Вайнене. Пунктуалдуу адам. Пунктуалдуу адам. Мамаякта шпагатка отурам, как будто Ван Дам. Турналар, менде талант бар. Скру. Жаман катуу рифма кылам да. Мыкы шоу. Мыкы шоу. Мен деген рэпти айтсам баары айтышат. Воу. Сагынуу Бул сүйүүгө багынуу. Дөңгөлөк. Кетип бара жатат. Өртөп. Өртөп? Дөңгөлөк деген быт када. Жүз менен басканда өртөнөт. Өртөппү? Эми өртөп десек. Рэперлер бираз рифма үчүн бир тыйын алып коюшу мүмкүн, э? Балким. Жүдөмүш менен өбүш. Жүдөмүш менен өбүш десең. Өбүшкөн жүдөмүш бул көгүш деп кой. Чөсең слишком кетти. Жүдөмүш менен өбүш деген ошо болду. Мага жарашат. Сага жарашат. Мен башка рифма түшкөн. Башкача кылып берейинби сага? Мага жарашат, менин колумда травмат. Тра-та-та-та. Мага жарашат, башым кычышат деп койсун. Адабиятты билбесең, бул сен үчүн уят. Раунд! Достор, сиздер үчүн менде сонун жаңылыгым бар. Билайндын просто тарифи. Билайндын просто тарифи эми мындан да сонун болуп калды. Жумасына 95 сом. Түйүн ичиндеги чалуулар жана SMS бекер, түнкү интернет бекер жана чексиз. Ал эми күндүзгү пакетке 4 гигабайт интернет берилмекчи. Жана ошондой эле сиздин интернет пакетиңиз түгөнгөн учурда мурункудай интернетиңиз өчүрүлбөйт. Жөн гана ылдамдыгы бир аз азайып калмакчы. Баса. Эгерде сиз WhatsApp жана Одноклассник сайттарына кирген учурда мегабайттар эсептелинбейт. Мени качан шоуга чакырасың? Сиз келгенсиз да баягы. Байстан, сен негизи өзүң орус мектепти бүттүң беле же кыргыз мектепти? Кандай десем, мен Балчада өскөндөн кийин аякта орус мектепте окусаң да кыргызча сүйлөшүш керексиң да. Эми аякта айырмасы жок. Орус болобу, кыргыз болобу. Сураган негизи кыргызча ырдаган рэп окуган кыйын болгон жокпу деген эле ой болчу да. Кыйын болгон жок, бирок Балчада өскөнмүн, ошондуктан кыргыз адабиятты, кыргыз тилди жакшы билесиз. Заманбапта текст жазуу боюнча Бегиш сага караганда күчтүүрөөк да. Ооба, албетте, бегишибиз, кандай десем, бегишибиз эркелетип коебуз деп койсун. Эми кандай десем, Бегиш аябай талант да. Бегиш монстр, Бегиш зверь. Башка жакты жакшы билет, мен башка жакты көбүрөөк жакшыраак билем. Эми экөөбүз бир эмеге чечимге келгенде, мисалы айтабыз, текстти сен эле жаз, сен биякты, сен муну биягын көбүрөөк билесиң, сен бул жакты. Линияны туройсуңар, экөөңөр бири-бириңерге толуктап туройсуңар. Ошондой эле, ошондой десек. Бегиш айткан, бир ырды мен өзүмдүн девушкама арнап жазгам ошол кезде деп. Сенде да ошо ырды девушкаңа арнап жазган болду беле? Албетте болгон. Акыркы кат деген. Ошондо девушкаң таштап кетти беле? Ошондо девушкам таштап кеткен. Жаш кезде андай моменттер көп болот. Клипти карап турсаң кадимкидей от души берилиппи мындай. Майкаң дайречиде болуп. Музыканы уксаң ошондо сөзү мындай
үнүмдө эле ошондой эме бар да. Ийлеп аткан. Ийлеп аткан моменттер бар да. Boş bol emmi asmanda uçkan çımçıktay Her daim büyük bol күндө жаңа жарык жылдыздай Жүрөктү оюп кыйнаган окуяны укту Кыргызстан менде болгон жомокту каалабаймын башкага Ошол эле жалгыз ырды ошо девушкаңа арнагансың, анан кийин Көп ырлар арнаган. девушкаларыңа, Көп илхомду эмелерден алчумун да. девушкалардан. Сүйүүгө аябай неме турасың, берилип кете турасың эгер сүйсөң, Ошондой эмне. Аяна менен бир убакта кезигип калдыңар. Азыркы учурда мамилеңер кандай? Мамилебиз кадимкидей. Эч жамандык жок ортобузда. Дос Мамилебиз катар. түз дос катар. Зульфияны 3 сөз менен айтып берчи. Ыймандуу, сулуу. Эң сонунда болчу. Салам достор, кандайсыңар? Эң мыкты шоунун Гүлзат Мамытбек экөөбүз менен болгон конкурстун жыйынтыгын айта кетели. Жеңүүчү болуп 3 аккаунт аталды. Бул Чыпалак Батыр Рекорд өзү жазган окшойт. Жана ошондой эле Кыргыз каганаты, анан өзгөчө аккаунт мындай Уран экен, жакшы Уран. Аллах жалгыз деген аккаунт тутту. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Белектериңиздерди жакын арада алып кетсеңиздер болот. Бардык көрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, комментарий жазгыла, каналга жазылыңыздар, лайк баскыла. Сиздер менен биз бирге алдыга жылабыз. Жана ошондой эле Гүлзат Мамытбек менен болгон анча-мынча катуу кетип калган жерлер болсо кечирим сурайм. Бардык кемчиликтерди эске алабыз. Буюрса кийинки чыгарылыш мындан да сонун болот. Чоң рахмат, эң мыкты шоуну көрүп калгыла. Сен өзүң кандай музыканы угасың? Кимди угасың? Ата энеңден башка. Менин оюмча көп мындай бир кумирим бар же бир основной рэп кандай десем аткаруучу бар деп айта албайм. Менин оюмча көп таланттуу инсандар бар. Ошол эле биз билген орус рэперлеринен сен кимдин чыгармачылыгын мындай урматтайсың, кимдикин угуп коесуң кээде дегендей? Кээде бастан биринчи орунга коем. Көп рэперлер бар. Азыр Gonflight деген жаңы рэпер бар. Жаңы мектепте. Кыргызстанда Заманмуттан башка кайсы рэперлерди мисалы угуп коесуң кээде же? Ага Эни деген досторум бар. Жетигенди угуп коебуз. Жетиген деген досум бар. Алар да кыргызча окушат. Алар деле бизде эле окушат. Ал эми мисалы эстрададан кимди угасың? Эстрададан Мирбек Атабеков, Нурмат Садыровду угуп коем. Айбек Замиров. Сен көп адамдар менен дуэт ырдагансың, көп эле ошол биздин эстрададан ырчылар. Алдыда мисалы өзүң кыялданган же максат койгон бол ушул ырчы менен ырдасам аябай сонун болот эле деген адамдар барбы? Андай адамдар көп. Негизи кичинекей кезимден бери Каныкей эжекебиз менен ырдагым келип жүргөн. Урматтуу Каныкей, эгер сиз бизди көрүп жатсаңыз, Баястанга жазыңыз. Буюрса жаңы трек чыгарып мүмкүн. Көп көрүп калам Инстаграмда, ошол эле көпчүлүк Sony клубтарды реклама кылып каласың. Ооба. Кайсы оюнду көп ойнойсуң? UFC. UFC? Ооба, UFC ойнойбуз. Чабышалы анда бүгүн деп. Баястан айткандай эле үйгө келип калсың. Үйдөн деле ойноп эле болушуң керек, Айтпа. Анан бир аз UFC чабышып коелу. Кеттик. Тандайлы. Мен Макгрегорду алайын. Макгрегорду алсаң, мен деген. Кимди алайын мен деген? Хабибти ал да кызыктуураак болсун деп. Хабибти алайынбы? Хабибтин ударкасы жакпайт да негизичи. Угушум боюнча балыкчы бир аз криминалдуураак, ана жакта дедовщина көрүп калдыңбы? Ооба, конечно. Дедовщина кандай эле балыкчыдагы? Көп жесткий эле. Жесткий болчу. Баары тең. Мындай бус эткеңдер болду беле? Конечно. Анысы жок. Эмнелерге салчу мындай сушняк? Сушняк 5 сом деген тема нерселер илгери. Биз дедовщина алып атам. Сен дедовщина көрүп калдың? Мен андайга жакын эмесмин, бирок көрсөтчүмүн анча. О, баягынкыдай жеп точно. Конор өлдү эне. Бет так болуп калды. Жок, ал ударкасы катуу да. Негизи UFCге кызыгасың да өзүң, Ооба, баястын боюнчасын эле билем. Кимге болейт этиң о? Конор менен. Конорго негизи айтканда. Отурганда неметиңби? Ыйладыңбы үйгө барып алып подушканы? Жок, жаман болдум бирок. Азыр немеден октагон аржана секирип барып элдер салып баштайт. Бросокты көрсөтөбү? Жана приколдорду көрдүм мындай. Ошо бросогун кесип, скейттерди теп аткан, Нам нужна поддержка с воздуха десе, он вот так прыгает, Ошо неме канат кошуп коюп атпы, орел болуп учуп бараткан. Эң жесткий кимден таяк жедиң эле? В смысле, таяк жедиң эле? Таяк жеген күндөр болгондо мындай. Байкемден, а так мындай өзүм Нурлан братанданбы?
күндө эле жешибиз да сайкени. Силе албаган үчүнбү? Ооба да. Мындай көчөдөн мисалы талкалап кеткен. Андай темалар жок болчу бизде. Же бирөө менен чабыша кетип, же кыз талашып кеткен. Болбойбу анын баары? Акыркы жолу качан таякчы жедим? Немеде таякчы жегем? Мына азыр таякчы отур деп койчу. За папу, за маму деп окшойт. Айтпа. Секирбей. Чымакта секирип айткан. Жаңысына кошуп атпаш керек ошону. Кошуп атпаш керек. Биринчи сен кулакка наушник тагасың, мен кандай сөздөрдү айтам. Эриндердин кыймылдашы менен артикуляцияга карап сен кайсы сөз экенин табышың керек. Кайра мага деле ошол сыяктуу эле. Түшүндүм. Улбай элеби? Не? Ширенке. Чи? Ширенке. Жычкак дейсиң? Ширенке. Шеренке. Тапчан. Тапчан? Чабалекей. Шапалак? Чабалекей. Шапалак кетти. Чабалекей. Мына көрүп атчы кичине. Чабалекей. Жарганат. Кийинки сөзү кетир. Бегиш. Машина. Машина де күнүндө канча текст жазат ал. Бегиш. Машина. Бегиш. Маше. Бегиш. Бегиш. Бөтөлкө. Борсок эмне? Бөтөлкө. Бөтөлкө. Руль. Бөтөлкө деп атасың. Ашлянфу. Ашлянфу. Мындай сразу жазат. Жууркан. Ужас. Билбейм кимдики кандай. Жууркан. Зөйлө. Жууркан. Кандай? Жууркан. Журкан. Ооба. Журкан. Заманбап. Эмне болду? Заманбап. Жаман. Мен. Бегиш. Заманбап. Фитнес. Витас. Фитнес. Вилка. Фитнес. Качок. Фитнес. Качок. Фитнес. Виктор. Фитнес. Фитнес. Батек. Батек. Сантехник. Чачаке. Сантехник. Кандек. Калтек. Короче, ладно. Мародер. Маро. Дёр. Мародер. Заткнись. Заткнись. Бул сөздү көп билет экен. Айтып жүрөт кабар элесе. Так. Таяк. Отур. Сейчас. Чичалак. Чичалак. Жигала. Чичалак. Айтпайсың чичалак. Чирчатак. Өзөчү. Чичалак. О, красавчик. Баястан сенден бир сураныч болсун. Азыр биз сенден кандай фразаларды беребиз, ошолорду мындай айтып кой камерага. Биз аны башындагы анонска коюп коебуз да. Сен карап эле айтып берейин, Жок, мени кара. Мен менен сүйлөшүп атканда эле айтып бер мындай эле. Мисалы, Кеттигенде бас берейин. башында анонсту кызыктырыш үчүн да. Мен түшүндүм, айт 3-жолу. Объяснить атасың сен кечке. Кеттигенде. Ошондо шакекти аркага ыргытып салгам. Кой. Бейиш менен жаман чабышып кеткенде, былчылдашып кан болуп барып. Прям муштумдар менен, Кайсы эле? Так. Ошондо гонорар бербесеңер мен кетем дегем да. Кайра жаңы контракт түздүңөр, Ошондо жүгүнсөм артынан шыбым айрылып кетип атпайбы? Аркаңда кайненең да? Аркамда бүт бар. Ошондой күндөрдө болду эле. 2012-жылы 8-сентябрда мага ок тийип, далымдын көчүнөн чыгып кеткен да. Жазатышкан да, маяктачы. Азыр аякта өзү элеби? Пластика койду эле. Жок, пластика. Да, уже oldu. Ne, normal oldu. Normal. Ben просто takılatып koyun деген пластика деп. Мен түсінемін сен шоу бирок сен кичине субординацияны Мен сени түшүнүп атам, шоу экениңдичи. Бирок кичине мындай субординацияңды өзүм кичине кармап жүрсөм. Жөнү сурап бердим да. Болбойт андай. Субординация деген эле Нормально эле.
Эми элдер көрөт болуш керек, кызык болот да турабы. Билбейм, силер өзүңөрдөн сурагансары мен байкашым боюнча кайсыл гана кино чыкпасын, кайсыл гана телеберүү чыкпасын, же кайсыл гана бир компания жөнүндө чыгарыш керек болгондо дайыма эле заманбап да. Эмнеге заманбап? Башкалар анча катуу жаза албайбы? Мен балким кандай десем, биз деген сөздү өзүбүз жазабыз. Экинчиден, ошого ылайыктуу менин оюмча көп фирмалар, көп спорт комплекстер бизге ушу ишти берет деп ойлойм да. Мен оюмча көп ырчылар сөздөрүн өзү жазбайт. Силердики же арзаныраакпы башкачыларга караганда же? Жок, ошондой эле биздики деле. Мен билбейм, мен Нурлан Насипти көргөн эмесмин. Шорро деп аткан же болбосо бүгүн Билайн деп ырдабайт да турабы. Баягы концерттин Жандай, андай болбойт да. Менин оюмча кандай десем, рэпке ылайыктуу да, реклама кылышчы көп нерселерди. Окшоштуруп эле кошуп коесуң бир жерге, отуруп калат, Мен кандай десем, Бериңизчи мага 2 сайлык колбаса деп ырдабайт да турабы. балким. Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Негизи азыр казак рэперлери катуу чыгып атат. Ошол эле Скриптонит, Жахкалип, Трувер. ошолор мисалы азыр Казакстандан Россиянын деңгээлине көтөрүлүп атат. Бул заманбапта алдыда пландар барбы, орусча ырдап же башка тилде ырдоо деген? Менин оюмча чек коюлбаш керек. Чекти койсоң, ошол жерде калып каласың. Менин оюмча англисче да, орусча дагы аракет кылып көрөсүз. Мүмкүн да, жакында буюрса көрүп калышыбыз мүмкүн. Буюрса. 3 кирпича на грудь меня чуть прибило деген. Да. Под выстрелами сердца. Тебе идет, мне идет. Нет, андай эмес. О, да, тебе очень идет улыбка деп чыгат. Жаныга чыгып. Баястан жыйынтыктоочу суроо болсун. Биз бардык келген конокторго ушул суроону берип атабыз, анткени биз Кыргызстандын келечегине түздөн-түз кызыктарбыз. Кыргызстаныбыз өнүксө деген ойдобуз. Анан эгерде сен эртең президент болуп калсаң, Кыргызстанда эң биринчи орунда эмнени өзгөртмөксүң? Аябай татаал суроо экен. Буга жооп бере албайм го деп ойлойм. Рэперлердин көчөсүн ачмакмын деп. Рэперлердин көчөсүн ачмакмын деп. Кандай десем, Мисалы бир нерсе жакпайт өлкөдө болуп жаткан, мону дароо өзгөртмөкмүн, түп тамыры менен жок кылмакмын дегендей. бүт отурган депутаттардын баарын жок кылмакмын. Жаңы эмелерди алып келмекмин. Жаш болгондон кийин оюң дагы жаш десек болот. Оюң таза, жана идеяң көп. Биринчи орунда бийликти тазаламаксың. Тазаламакмын да. Баарын тазаламакмын. Барыңар бирден алам деп кой. Баястан келип бергениңе чоң рахмат. Анан бизде деген коноктор келгенде биздин көрүүчүлөргө кандайдыр белегин таштап кетесиз. Эмне белек болот бүгүн? Менде бир белек бар. Бул браслет. Бул анча текстти жазды, анча микрофондорду кармады. Сен жана текстиң браслет жазабы деп койсуң. Ооба, мону өзү жаза берет да. Ручканы алып. Эметип. Жыланды болуп айланып. Достор, жакшы белек экен. Баястандын белегин эми акындык менен чечсек туруп болот го дейм, анткени сен дагы көчө акынсың, тиякта да толтура YouTube акындар бар. Барыңыздар ушул берүүнүн алдында, 1-1 ТВда ушул видеонун алдында дегендей 4 сапыр болобу, 8 сапыр болобу, Баястан, Зульфия, Эң мыкы шоу, анан картошка деген сөздү кошуп, кандай рэп жазасыңар же жөн эле ыр жазасыңарбы? Эң оригиналдуу, эң күлкүмүштүү вариант ушул колго таккан эмне деп коет, цепочка. Браслетти утуп аласыздар. Соңунда мындай белекти ойноттук, эми жакшы коштошкондо да бир өзгөчө коштошуп калалы. Менимче сени тажатып болуш керек, каяка барбасаң сен рэперсиң, анан 4 сабыр ырдайбы же бир нерсе кылуу деген. Кандай башкача бир эл билбеген жашыруун майда барат таланттарың бар? Ошондой бир талантың менен камерага коштошуп койсоң болот. Мен кол менен бийлей алам. Көрсөтүп кой. Давай. Бары карапчы. Коштоп.
Давай. Жүрөк. Жүрөккө жүрөк. Эй. Чупардат колдар көрдүң? Атай Өмүрзаковдун бийик мектебине барып келген балдардан экен. Бай-бай. Саламатта калгыла. Всё, давай, красава. Yeah. Мықты мықты шоу, мықты шоу, мықты мықты шоу, шаңменен өтіп жашоо. Мықты шоу, мықты шоу, мықты шоу, шаңменен өтіп жашоо. Биздин конок болуп кет, мықты урт суроолоруң бер. Сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү. Бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мықты шоу, мықты шоу, шаң менен өтө жашоо. Бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга. Кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашуу.